Ошто областы Ноокат районуна караштуу Кызылтейит орто мектебинин башталгыч класс мугалими Ашимова Тазимгүл. 1-Б класс музыка сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, бүгүн иш табарай кандай болуп турат? Азаматсыңар. Маанайыңар жакшыбы? Анда кол чаап жылмайып коебуз. Балдар, Актан менен Акылай бизге кат жибериптир. Ал катында гүлдөрдү жыттайбыз жана суроолорго жооп беришибизди өтүнүптүр. Кандай гана жыттуу беле? Бүгүн канчанчы апрель? 21-апрель. Балдар, бир жылда канча мезгил бар? Азаматсыңар. Бир жылда 4 мезгил бар. Алар жаз, жай, күз, кыш. Кайсы мезгил? Апрель. Бир айда канча күн бар? 30-31 күн. Балдар, өзгөчө айыбыз кайсы ай деп ойлойсуңар? Февраль. Февраль айында 28-29 күн бар. 4 жылда бир келчү күн 29-февраль. Балдар, өткөнкү сабагыбызда ак гүлдөр деген темада ыр жаттаганбыз, балдар? Ошол ырды эсибизге салып алабыз. Азаматсыңар балдар. Андай болсо биз ушул аралаш шубу менен коштошконда биз силер менен биргеликте ырдайбыз. Андай болсо биргеликте ырдайбыз балдар. Даярсыңарбы? Андай болсо кеттик. Жакшы, азаматсыңар. Бүгүнкү жаңы темабыз нота талаасы жана анын ачкычтары. Максаты нота талаасы жана анын ачкычтары жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Нотаны жайгаштырууга жана туура окууга музыка сабагына кызыгууңарды арттырасыңар. Ыймандуулукка, адептүүлүккө, досторуңар менен туура мамиледе болууга тарбияланасыңар. Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн музыка сабагын өтөбүз. Музыкадан биз нота талаасы жана анын ачкычтары жөнүндө түшүнүк алабыз. Анда сабагыбызды баштаардан мурда мен силерге мультфильм көрсөтөм. Жакшылап көңүл буруп көрүп отуруңуздар. Алыскы бир ноталык стан деген музыкалык өлкөдө скрипкалык хан жашаптыр. Анын 5 кабат сарайы болгон экен. Ал өзүнүн сарайын скрипкалык ачкыч менен бекитчү. Анын байлыгы 1-Октава деген шаарда жайгашкан. Хандын 7 жардамчысы болгон. Аларды ноталар деп аташат. Ар бир нотанын өз аты жана музыкалык үнү бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноталар ырдаганды жакшы көргөндүктөн ырдын өлкөсү деп аталып. Скрипкалык хан өзүнүн жардамчыларын кабаттарга бөлүштүрүп койгон. До тышкы оокаттарды жасачу. Ре жер төлөөдө жайгашкан. Ми, соль, си 1-2, 3 кабаттарды карашчу. Фа жана ля кабаттардын ортолорунда ырдап жүрүшчү. Бул музыкалык өлкөдө шаңдуу музыка жаңырып, ага ырайы дайым ачык болуп, мажордук маанайды тартылап турчу.
Бирок карды минор келип, сарайдагы тынчтыкты бузуп, жарыкты караңгыга айлантып, өз бийлигин орнотту. Жаңгыр төктү, чагылганы басылбай, форте сымал улам катуулап, жалгыз сынып скрипкалык ачкыч бурчта отурду, пиано сымал үнү чыкпай. Хан чыдабай, бас ачкычын чакырды, вазир менен чавандесин жөнөтүп, бас ачкычы кичи октавадан бери вазир бекар, диез бемоль чавандестери баары тең жардамга келишти. Чоңдоп алып, карды минорду коюп салышты. Кайрадан музыкалык өлкөдө тынчтык орноп, шамдуу мажор Film sizlerge жакшыбы балдар? Ноталар жөнүндө түшүнүп алдыңарбы? Анда сагыңыздан андан ары уланталы. Нота алып жүрүүчү жана анын ачкычтары. Канткенде үндөрдүн бийиктигин мүмкүн болушунча так көрсөтүп, жазууга, түшүрүүгө болот. Нотанын жайгашуусу кайсы үнгө туура келерин кантип оңой түшүнсө болот. Ноталасы же нота алып жүрүүчү 5 сызыктан турат. Сызыктын ар бири нотанын жайгашуу ордун аныктайт. Эсиңе түйүп ал. Ноталаасындагы сызыктар төмөндөн өйдө карай саналат. Музыкалык ачкычтар. Ноталардын ноталаасында жайгаша турган ордун аныктап, алардын ордун көргөзөт. Музыкалык ачкыч ноталык стандын башында турат. Көрсөтүлөт. Ачкычтын бир нече алардын эң кеңири таралгандары. Скрипка ачкычы соль. Бул ачкыч биринчи октавадагы соль нотасынын жайгашкан ордун көргөзөт. Скрипка ачкычынын ноталарынын ырдалыш жана жазылыш тартиби. Бас ачкычы фа. Фас үндөрдү жазуу үчүн колдонулат. Кичи октаванын фа нотасынын ордун көргөзөт. Бас ачкычынын ноталарынын ырдалыш жана жазылыш тартиби. Балдар, сабак түшүнүктүү болсо, баардыгыңыз беттерди алып, беттерге ноталыктан, ноталык скрипкалык ачкыч жана ноталардын ордунун жазып мага бересиңер. Анда бул ырды чогуртап жатта алалык. Читать и умножать, малышей
Балдар, сіздерге мектепте эмне үйрөтүп окутат деген темадагы эл жактыбы силерге? Эгер жаккан болсо, текстин жаттасаңар болот. Ana, эс алдыкпы балдар? Балдар, анда сабак түшүнүктүү болсо, тапшырмаларды аткарууга Азаматсыңар балдар. Ышыкты музыкалык өлкөдө ким жашаган? Азаматсыңар. Скрипкалык кан жашаган, Экинчи суроо. Скрипканын канча кабаттуу үйү болгон? 5 кабаттуу хан сарайы болгон, балдар? Сарайды эмне менен бекитчү? Азаматсыңар. Скрипкалык ачкыч менен бекитчү экен, Үйгө тапшырма. Тетрадка көчүрүп жазып, до, ре, ми, фа, соль, ля, си ноталарын жайгаштырып, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Көңүл бурган балдарга, катышып берген окуучуларга алкыш, рахмат айтабыз, балдар. Балдар, кийинки сабагыбызга көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.